Elhamdülillah, urmatlı tuğanlar. Hazır siz menen bizdin жашообузда көп эле маселе козголуп калды. Кымбатчылык деген нерсе. Бирок бир нерсени эскертип кетейин дедим. Азыр Кур'ан окутууга келдим эле. Кымбатчылык эмес, балким уламалар айтат, жокчулуктан корколу дейт. Рызкыны жеткирүүчү зат Кудай Таалам. Эгерде Алланын өкүмүнө биз бекем болсок, арам нерсеге кадам койбосок, Алла айткандай жашап, Аллага шүгүр кыла бере турган болсок, Аллах Таалам көбөйтүп берет да. Карасаңыздар, мынакей машалла, канчалык барчылыкта жашап атабыз, канчалык барчылыкта. Кымбат болсо да бирок бар да, жок болуп калса не кылабыз? 90-жылдарды беребиз, лимит менен, купон менен нерселерди сатып алыпчы. Кудай Таалам мынакей берип атат. Шүгүр кыла турган болсок, Аллага наалыбай турган болсок, иншалла Аллахым дагы неаматтарын көбөйтүп берет.